Анда келгиле, төмөндө колуңар талыдыбы? Көнүгүү жасайбыз. Кана колдорубузду өйдө көтөрөбүз, калем саптарды жерге таштайбыз, баарыбыз биргеликте алакандарыбызды бири-бирине жабыштырып сүртөбүз. 10 жолу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, баарыбыз сүрттүк. Эми манжаларды ажыратабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кайрадан эле колдорубузду бул бетине каратабыз дагы, муштумубузду түйөбүз, кайра ачабыз. Түйөбүз, кайра ачабыз. Түйөбүз, кайра ачабыз. Кайрадан эле ушуну жасап, муну токтотобуз. Демек, кайрадан алакандарыбызды бири-бирине 10 жолу сүртөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кана окуучуларым, колуңар эс алдыбы? Келгиле. Кыргыз тоолору. Кыргызстан бийик тоолуу өлкө болуп саналат. Тоолор жакын көрүнгөнү менен бизден бир топ алыс жайгашкан. Аларды жанынан көрүү үчүн өйдө ылдый жолдорду басып өтүү керек. Улам өйдө жогорулаган сайын аба ошончо тазарат. Тоого бараткан жолдон токойлорду, шаркырап аккан сууларды көп кездештиребиз. Чет жерден келген эс алуучулар таң эрте күндүн чыкканын жана кечинде күндүн батканын көрүү үчүн тоонун эң бийик жерине жөө жалаң чыгышат. Биз керемет тоолорубуз менен сыймыктанабыз.